качан көрөт элең Куран окуп келбесең, сен апаң өлгөндө деген сөздү мен айттырбаймын. Айтып коеюн, коллегалар, бул жердечи чача пача деген ушаңарды токтоткула. Саламатсыздарбы, рахмат Нурбек Омурбекович. Кайга кетип калды? Эми ачык эле айтайынчы, туалетке кетти, аз келет деп. Нурбек Омурбекович, сизди сыйлайбыз. Күнөө сизде эмес, министрде болуп атат. Сиз генералсыз. Президент маршал дегенге чейин берсе болот. Бирок бир наам бар, полководец деген. Бул улуттук аябай бир чоң бир сраженияны уткан адамга берчиле. Мен ишенем, сиз жеңсеңиз, эл сизге полководец деген наам берет го деп ойлойм. Материнский капитал боюнча дагы ыраазычылык билдирип кетет элем энелердин атынан. Алар мага мына кече бир топ шайлоочулар менен жолукканда айтып калды. Алар эмес, мен өзүм деле 5 балалымын, аялым айтып атат, 6-чы бала төрөп берейин деп калды. Айтайын дегеним, бул да жакшы нерсе. Сөзсүз. Балбақтар бұл қыштың пақтасынан алып келейін мен. Иә. Айтпайлы қойын, бір өлкөге барды дейін, біздің кемінді ырдағанда таң дегенде дейді, құштар ұшып кетті тарақта тұрғандары. Анан кейінгі өлкөнүн, тосып алып атқан өлкөнүн кемін ырдағанда, соның дейді, қайрақ құштар келіп қонып қалды дейді. Біз ошондой. Вообще настолько унизительно и оскорбительно именно от наших коллег такой. Еще сидит и смеется. Элвира Жыргалбековна, кичине сабырдуу болсоңуз, сизди шылдыңдаган эч ким жок. Кырдаал баарыбызды ушундай жылмайып сүйлөгөнгө буйруп атат. Кырдаал ошондой болуп атат. Бул жерде эмне ыйлайлы анан кийин? Манастын сиз суранган 10 сапты кантип билбейли? Манаста Көкөтөйдүн ашында абыке көбөчтөргө, кошоматчыларга жана башкаларга, күн карамаларга айткан Манастын бир сөзү бар. Кайратың кетип боюңдан абаке болбой калган экенсиң, калмактардан кагуу жап абаке оңбой калган экенсиң. Ойронуң Манас өлгөндө оюп жерге көмгөндө ойрот калмак манжуга ошондо тартып берсеңчи. Кырааның Манас өлгөндө кымкапка чулгап көмгөндө кызылың өчүп өңүңдөн кыйын күндү көргөндө ошондо тартып берсеңчи. Баатырың Манас өлдү деп тимеле батаңды деле берсеңчи дейт. Maanikер берсең бул күндө мактанып калмак калбайбы? Ак кулач албар музбурчак анан тартып албайбы? Кынуусуна кирген соң кызыктуу күндө салбайбы? Кыжылдаган ит манжук кызылың чогуп калбайбы? Булар төрөңдөнүп аспайбы? Төрүңө кудук аспайбы? Төбөңө камчы шаппайбы? Төрт түлүк малың чачпайбы? Төрөлөр замат энчилеп төшүңө мөрүн такпайбы? Сулуу зайып койнуна суук колун салбайбы? Сурабай малыңды албайбы? Кайран кыргыз кажылда ошондо калмакча сүйлөп калбайбы дейт. Бале. Азаматсыз.